Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly menen Osman bir tugandarım. Barga belgili iman meşitinde şu köz azizler jana ошол укпаган дүлөйлөр менен 2 жыл болуп калды. İşleşip атабыз. Кудай мырза биз көз азизler үчүн 2 жумалык семинар уюштурганбыз. Ошо мына 2 жума жакындап калды. Ошого мен ушулар менен бир көрсөтүү тартайын деп чечтим. Анткени менин деле бүтүндөй бир көз карашым мурда башкача болчу, азыр көз караштардын кичине башкача болуп өзгөрдү да. Мисалы элдер деле ошол мага окшош болсо керек да. А бирок кээ бир элдер болсо көз ачык десе эле анын бир башкача адам, же болсо баягы өтө мындай орысча айтканда өтө жалкадай бир көрөт да баягы жерде. Эми бул көз ачтар булар кимдер булар? Кантип жашайт? Мисалы булардын деле туаса көз азиз төрөлгөндөрү бар, андан кийин көрбөй калгандар бар. Буюрса ошолор жөнүндө өздөрүнүн ой толгоолорун айтып туруп, бир сиздер менен бөлүшөлү деген максат болду. Анда бизден ошол студиябызга кош келипсиңер деп айтмакчымын. Андан менин бул жерде мага жакын турган бул биздин Темирлан деген жигитибиз. Темирлан деген жигитибиз. Бул жигитибиз ошол кийин көрбөй калгансың, кийин көрбөй калган. Булар ошол жүздө боюнча чемпион. Андан кийинкиси бул Асилдин кары. Бул эми көпчүлүгү билсе керек, телевидениядан дагы, YouTube'дан дагы чыгып жүрөт. Бул Куранды 20 парадан ашык жаттап койгон. Бул карекебиз Туаса көз азиз. Ошон Туаса. Андан кийинки жигитибиз бул бизде Дастан деген жигитибиз. Бул дагы кийин көрбөй калган. Бул жигитибиз триатлон боюнча да ошол призер экен, Азиянын призеру. Ошол көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Бул жигитибиз бул Азат деген жигит. Бул Азат деген жигитибиз сен да Туасасың, Бул Туаса көзү азиз болуп төрөлгөн жигитибиз. Анан мен булар менен аралашып жүргөндө мен көрдүм да, биз көрбөгөн жерлерди көрүп, ондон ашык дүйнөнүн мамлекеттерине барып келгендер экен да. Анда биз сөздү биринчи ошол Азаттан баштай берсек. Бисмилла, Азат, өзүңдү тааныштырып, сен өзүң жөнүндө бир аз маалымат берсең. Мен азыр учурда 33 жаштамын. Бир кыздын атасымын, үй бүлөлүү. Мен Туаса көз азиз болуп төрөлгөм. Азыркы учурда өзүбүз жеке ишкерлик кылып, андан тышкары ушу федерацияда көз азиздерге телефон, компьютерларды колдонгонду үйрөтөбүз. Азыр мына бизде ошол 15 адам келген болсо, ошонун көпчүлүгү көзү көрбөй калган, 2 жыл болгон, мисалы 10 жыл болгон, депрессиядан чыга элекер да бар да. Анан телефон кармаган да билбейт экен. Бул Азат деген жигитибиз ошого бүт өзүнүн программаларын орнотуп берип, телефонду кантип пайдаланыш керек, ноутбукту кантип пайдаланыш керек деп бүт баарын ошо үйрөнгөн биздин ошол специалистибиз мындайча айтканда. Кана бул Дастан. Ассаламу алейкум. Менин атым Дастан. 24 жаштамын. Үй бүлөлүү, бир кыздын атасы. Азыркы учурда пара триатлон менен машыгам. Мен да көрбөй калганыма быйыл 10 жылдын жүзү болду. Башында албетте кыйын болду, көнүш, мисалы көз азиз болуп каламбы, же болбосо кантип басам, кантип жүрөм, кантип эл менен аралашам деген ойлор мындай айтканда башыман кетпечи. Бирок Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, ушул үй бүлөбүндү карап атабыз, үй бүлөлүү болдук. Ошол эле спорт менен да алектенип атабыз. Иншалла Куран үйрөнүп атабыз, кол менен окуганды бир айыл. Альхамдулилlah, баары шүгүр, жакшы. Ана Асилбек кары. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар, барыңыздар кутман күн. Менин атым албетте Асилбек, фамилиям Нуркамил уулу, Ош областынын Өзгөн районунан болом. Кудайга шүгүр, мына ушул жерге 2 жумалык семинарга келип, жашоодо көп нерсе бар экенин үйрөндүк. Чында мен да өзүм Туаса көз азизмин. Ошон үчүн мен деле кийин көрбөй калгандарга чынында эле бороо көз караш менен карайм, туурасын айтайын. Бирок Кудайга шүгүр, алардын дагы деле жашоо бар экенин бул нерсени бизге агайлар үйрөтүштү. Кудайга шүгүр, өзүм деле мен эми иш кылбайм, албетте мындай машыкпайм, чемпион эмесмин. Бирок Кудайга шүгүр, үй бүлөлүк жагынан 3 баланын атасымын. Эми үй бүлө атамын деп айта албасам да, ошого окшогон аракет кылам буюрса. Балдарым үчүн аракет кылып жүргөн, бир ошо күйүүнүн атларын катарын толтойм деп айта алам. Менден сурасаңыздар, менин ааламым өтө башкача алам, менин ааламым өтө кооз, мен өтө бактылуумун. Эч кимдин жүзүн көрбөсөм деле, мен ошолорду көргөндөй эле элестетем. Бул жерден да көп нерсени үйрөндүм, буюрса жашоодо ошолорду аткарам деген ишеничтемин. Албетте сиздердин дуаңыздар менен.
Allah razı olsun. Men бұл қареке менен сақ өткенде мен тамашалаймын да. Мен бұл дүниеде көрбөдүң, наркы дүниеге барганда мени просто эстейсиң да десем тамашалап атпайбы. Сиздин түсүңүздү көрбөсөм тааныбай койсомчу. Бұл дүниеде түсүңүздү көрбөгөндөн кийин тааныбай койсомчу, токстанбай калсам кап болбойсуз деп тамашалап атпайбы. Ооба, ошо тамашалап турабыз устазды. Устаз өзү күлкүлүү киши экен, өзү анекдотчу киши экен. Чынында сабактар өтө маанилүү, өтө бактылуу күндөр өтүп бул жердечи. Ар бир адамдын өзүнүн ичиндеги ички туюм менен билдик. Көрбөй калгандардын стресс деген нерсесин түшүндүк. Эч кимге Кудай bunday күндөрдү башыбызга салбасын, бирок мен ушуга сүйүнүм, айынан кетейин. Раса туулганда көз ажы туулган экен, наркы мындай билинбей калыптыр да. Туулгандан көрбөй калганыма шүгүр дейсиңби? Мен бир нерсе кадимде баскам да, 9 айында баскан экен да, мындай айтышканда. Уже 9 айында туруп калган экен да. Мисалы одурга чыкканда көрбөй калсам отурбакмын да мен дагы. Мага мынча жыл жүзүп болду. Азыр көрбөй деп башым жерге салып. Alhamdulillah. Ana бұл жерде Темирлан. Сен да Темирлан өзүң жеринде тааныштырып кетсең. Ассаламу алейкум, камайсыздар. Менин атым Темирлан Абдикаримов. Мен азыр 26 жаштамын. 27 чыгабыз буюрса. Ошондой эле мен жашоомдо Кудайс мен ар тармактуу жигитмин. Жигитте 70 өнөр азыр кылат дегендейчи. Көрбөй калганыңа канча болду? Мен көрбөй калганыма канча болду? 20 жыл болбойм деп болушат. 19-20 жыл болуп калды. Көрбөй калганда стресс деле болгон эмесмин. Жаш болуп көп деле билинген эмес. 6 жашыңда эле көрбөй калган экенсиң да. Жок, 2006 көрбөй калдым. Ошондо 8ге чыгам эле. 8 жашта. Анан аз бизге айырмасы жок мага. Көргөндөрдүн деле кылганын биз кылабыз. Көрбөгөндөрдүн деле нерсесин кылабыз. Мектепте кайсы мектепте окугансың? Мектеп окууларыңар кандай болду? Сен азыр Дастан экөөң классташсың, Дастан экөөбүз ошо классташбыз. Экөөбүз чогуу ийгиликке жетип келебиз. Анан биз могу немеде окуганбыз, көз айстер жана начар көргөндөрдүн мектебинде. 11 жыл. Ошакта обычный эле бүтүргөнбүз, ошо эл катары эле. Устаз мен да кошумчалап кетсем. 6-класстан баштап чогуу окуй баштадык. Анткени мен мектепке ошо 5-класстын аягында келгем. Башында кыйын болду, баягы кол менен окуган үйрөнүш. Ошол эле Темирлан дагы башка көрбөгөн да балдар бар эле, ошолор жардам менен үйрөнүп кеттим да. Андан тышкары интернатта бизде көбүнчө баягы окуу программасында тилекке каршы таяк менен басуу, өз алдынча жашоого үйрөтүү жок болчу. Андан кийин мектепти бүткөндөн кийин каникулда, ошо 10-класста кийин Темирлан экөөбүз Кыргыз Азиздер Федерациясына барып, ошо Жалалдин Абдубалиев, Гүлназ Жүзбаева деген байкелерибиз менен, эжелерибиз менен таанышып, ошолордун тренингинде окудук, Алыцада 6 айлык курста өттүк. Ошол эле Азат байкеден Samsung'да ошо телефонду кандай колдонуш керек, кандай кылып компьютерди иштетсе болот, ошолордун баарын үйрөткөн агайыбыз бул жакта отурат. Андан тышкары баягы спортко дагы ошо Жалалдин байкенин арты менен келдик. Өзүңүздөр билесиздер, 3 жолку дүйнөнүн чемпиону болду. Андан тышкары биз баягы агайын, мисалы устатына шакирт ташыпты дейт. Кудайга шүгүр биз дагы Жалалдин байкенин ордун басып, ошолордун ашалы деген ниетте спорт менен уже 6 жыл болуп калды. Темирлан экөөбүз баштап улантып келатканыбызга. Ошол. Кайсы мамлекеттерди көрүп келдиң? Мен 10-дан ашык мамлекетке бардым. Бул жагы Америка, Филиппин, ошол эле Испания, Италия, Германия, Португалия, Турция, Абу-Даби, Кытай, Өзбекстан. Айтор көп мамлекет, кээ бир мамлекеттерге 2 жолу, 3 жолу барган учурлар болду. Анан биз ойлойт элек, баягы эми көзүң көрбөй калганда үйдөн чыга албайт элең, анан таякты үйрөнгөндөн кийин дүйнө жүзүн кыдырып жүргөндө баягы өзүңө өзүң таң каласың да, ушундай да болот экен да жашоодо депчи. Анткени көрүп атабыз, баягы 6 саны аман адам өзүн Кыргызстан ичинен чыга албагандар канча, дүйнө жүзүн кыдырам деп мүмкүнчүлүк таап албай аткандар канча. Аллах таалам кааласа мындай мүмкүнчүлүк берип коет экен да. Мейли көргөн болсун, мейли көрбөгөн адам болсун депчи. Анан
Кудайга шүгүр ушул мен көрбөй калганымда ошо баягы айтып коет го переходный возраст депчи. 13-14 жашчы. Ошол кезде көрбөй калганыма шүгүр дейм, анткени баягы жаман жолго баягы кээ бирлер тамекиге кирип кетет, насыбай жана айта берсең жаман иштерге аралашып кеткендер көп да. Ошол нерселерден Аллах Таала мени тосуп койгон экен деп шүгүр кылам да. Анан силер мисалы азыр баягы көз ажиздер чет өлкөгө чемпионаттарга барып атасыңар го. Мисалы башка мамлекеттерден да алар барабы? Алар менен биздин Кыргызстандын көз ажиздеринин айырмасы кандай экен? Эмнеден айырмаланып турат? Айырмачылык мисалы айта турган болсок, биз таяк менен басканды үйрөнгөнбүз, өз алдынча жашоону үйрөнгөнбүз. Бизде мисалы агайыбыз барат, ошол эле волонтер барат, биз менен чогуу катышкан. Башкаларда болсо баягы жетелеп жүргөн адам, андан тышкары волонтер ушул каяка болбосун жетелеп жүрөт да дайымачы, мисалычы. Башка мамлекетте. Башка мамлекеттер. Мисалы коңшу мамлекет Казакстан, Өзбекстанды айтсак болот. Андан тышкары аларда баягы условия жакшы да. Эми канча айткан менен баягы эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот дейт го. Ансыкандай аларга баягы бүт мүмкүнчүлүктү түз берип койгон, бирок ошондой болгон менен баягы кээ бир кишилер аябай көнө болот экен да ошол нерсеге дачы. Бизде мисалы спортчуларга жеке эме бөлүнгөн эмес да, волонтердон тышкары баягы жардамчы депчи. Ооба. Ошон үчүн баягы өзүң кылганга аракет кыласың да, өзүң жасап, өзүң алып, өзүң баягы тамакты салыштырып, эметкенгечи үйрөнөсүң да. Ресторан мисалы тияка барганда тамакты өзүңөр салып, өзүңөр ташыйсыңар, кадимкидей. Баягы тамактын жытынан эле айырмалайсың да. Бул жерде эмне мисалы жумуртканыкы башкача да, мисалы күрүч же болбосо этпи, кайсыл мисалы эттин эмеси башкача жытанат, сүт мисалы айырмаласа болот да, ал эмесинчи. Мисалы кантип мисалы патносту кандай кыласың мисалы? Патносту кармаганда ошол биз мисалы колубузга бир колубузга кармайбыз, бир колубузга таяк алабыз, оң колубузга таяк, сол колубузга патносту кармап, бел жака такайбыз. Такап ошол туштап анан бир тең салмактуулукту кармаш керек, анткени төгүлүп кетпеш үчүнчү. Андан тышкары баягы эмелерге салыштырып атканда жээгине коюп анан салып алабыз да. Баягы патностарды, тарелкаларды алып ичине салып даярдапчы. Анан биз команда менен барабыз да, мисалы көрбөгөндөрдүн 3-4 биринчи салып барып отурганда, экинчисине белги беребиз да, таяк менен баягы полду урупчу. Мен бияктамын деген белги да, баягы кыйкырып отурбайсың да, бияка дебейчи. Таякты эле такылдатып коесуң. Тиги түшүнөт, биякта отурат экен менин эмелерим, командалар депчи. Мисалы кээде мурун биз таяк менен үйрөнө электе кыйкырып эле бияка депчи. Кээ бир адамдар ойлоп карап эле калат экен да, мисалы биз байкабайбыз да. Не болуп атат, не кыйкырып атат депчи. Ошол нерсени дагы үйрөндүк да. Анда башка мамлекеттегилер таң калса керек, силерди көз ажиздер өз алдынча эле тамагын алып келип жеп, өз алдынча эле жүрсө. Андан тышкары баягы Европада көпчүлүктөр баягы ит менен жүрүшөт экен да. Эми чын айтканда баягы кээде столойго деле кирип кетишет экен да. Анан көзү көрбөгөндөр ит менен жүрүп үйрөтүшкөн экен аларгачы, баягы итти багып, чоңойтупчу. Жетелеп жүрөт экен. Бирок эми бизге туура келбейт, анткени баягы Периште жолук. Жок, келер европейцтер киргизип экен да ити мененчи. Мисалы биз көрбөйбүз да. Тренерлер айтып калат да, ити менен жүрөт, көз көрбөгөн депчи. Ити күчүгүнөн тарбиялап өстүрүш керек. Күчүгүнөн баштап тарбиялап өстүрөт экен да аларчы. Баягы жетелеп ээси каяка бурса ошол жака кетет экен, сопровождающий болупчу. Андан эме бул жерде мына Темирлан экөөң окупсуң да мектепте. Ошол мектептеги көрүнүштөр жөнүндө айтып берсеңер. Спортко мектептен кызыктыңарбы, кандай болду? Бизде ушу мектепте балаларды эрте жаткызып коюп, анан эрте тургузуп, ушундай кылышчу да. Анан биз бул Дастан экөөбүз негизи башынан спортко жакын болчук. Күндө кечинде бир аз площадкага барып, жана ужунга чейин турниктерге тартынып, руйсаларды ойноп, площадкаданчы. Денебиз аябай жийит болуп барчубуз. Мектепте чуркачы белеңер? Жатакана комнатага кирип, аябай отжиманияларды немелер өзүнчө подкачка кылчубуз да. Подход мененчи. Анан кээ бир балдар бизге кошулуп калат, бири карасаң кошулат, бири карасаң жок болуп калышат. 2-3 күн жүрүп кайра жок болду эле. Анан эртең менен таң атпай балдар тура электе биз туруп алып, мектепти айланып чуркачубуз. Көрбөсөңөр дагы? Көрбөсөк деле.
ошол кезде биз мындай көрбөгөндөрдүн арасында мындай эл аралык соревнованиялар болгон билген эмеспиз да таптакыр. Мындай жомоктой элестетчүбүз да, жок депчи. Силер көрбөгөндө кантип чуркачысыңар аны? Анан ошондой болсо экен дечүбүз, бирок кийин ошол орундалды да. А биз мектепте мындай кандай десем, бизде мындай сезүү жагы жакшы, сезүү табылчу. Мектепте мындай ориентир алабыз да, мисалы бир жака чуркап барат, мектептин артынан баштачубуз. Бир бурчунан чуркап кете бересиң. Мектеп бүткөндө уже сразу сезилет, оңго буруласың, дагы түз барып. Ошондой биздин мектеп мындай терпуштук аянтчада жайгашкан да. Ошо терпуштук аянтчаны биз айланып чуркачубуз. Бул дастан кийин көрбөй калганга байланыштуу менин артыман чуркачу. Астыга чыгып чуркачу эмес да. Бул кээде образга кирип кетип, бир нерсе байкабай калышы мүмкүн болчу да. Сен дүйнөнүн канчанчы жолу чемпиону, Азиянын чемпионусуң ба? Мен чемпионат Азиянын призерумун. Эл аралык бир гран-при турниринин күмүш медаль ээсимин. Анан ошондой эле Анталияда болуп өткөн турнирде 3-чү месте алгам. Машалла. Анан жана көптөгөн турнирлерге катышканбыз. Ошо көрбөгөндөр боюнча мына дүйнөдө көрбөгөндөрдүн баарын почти көрдүк десек болот да. Мен мына өзүм жеке 2023-жылы биздин көрбөгөндөрдүн арасында, чиста көрбөгөндөрдүн арасында спорттор бардык спорттун түрү боюнча дүйнөлүк оюн болгон да, Всемирный игра деп коет. Англияда болгон. Англияда мо Бирмингем деген шаарда. Мусулмандар көп шаары бар го. Ошол жакта өткөн. Ошол жака баргам. Ошол жакта көрбөгөндөрдүн баарын көргөнбүз. Штангист, бул теннис, шахмат, футбол. Өткөндө биз футбол ойнодук, бул балдарга үйрөттүк. Ошондой футбол ойногондорду бүт оюндар өттү. Биздин дзюдо, ошо баарычы. Ошол жактан биздей мындай көрбөгөндөр биздин КФМ Кыргыз Азиздер Федерациясынан тарбияланып өскөн балдардай ал жакта мындай өз алдынча басып жүргөндөр жок экен да. Жетелеп жүрөт бирөө. Постоянно жетелеп жүрүшөт. Мисалы мына Японияны мактайбыз, Германияны мактайбыз, алардын көрбөгөндөр мондой неме удобстволор түзүп берген депчи. Түзүп беришкен алар мындай кандай десем. Бирок расмий түрдө мындай жардам беришкен эмес да. Практика түрүндөчү. Практика түрүндө үйрөнүшкөн эмес да. Анан алар биз балдарыбыз менен мисалы биздин бир эле тренер болчу. Анан биз патнустарды алып, өзүбүз тамактарды алып, ташып, нерсе казактардын тренери келип бизге. Бауырларым жакшысыңарбы? Алла разы болсун, силерге жакшы өз алдынча жүрөт экенсиңер, сезесиңерби деп мындай таң кала беришти да. Ошондой эле өзбектерди чай пайларды өзүбүз эле ташычубуз. Самолетто деле өзүбүз бүт ажаткана бардыгын өзүбүз барып келип мындай. Жакшы болчу да, самостоятельный иш. Башка жактыкын көрдүк эми. Чала көргөндөр болуп, ошолорго кош коет. Ушундай да. Сен дзюдо боюнча? Дзюдо боюнча. Бул дзюдо кандай кылып калдың? Сен бул өжөрлүгүң бар окшойт сенде анда. Кичинен кийинде кандай болду мисалы үйдө туугандар мамилеси кандай эле? Мисалы азыр сыртта мындай жалооруп, байкуш дегендей мамиле болот да мисалы силерди көргөндө, сырттагы элдерде. Хак. Бизде негизи ушу көрбөй же мындай бир инвалид десе эле бардык жактан инвалид эчтеке кыла албайт деп ойлошот да. Мен өз жекелик жашоомду айтып өтсөм, мен ушу 7 жаштан бери негизи мен зрением 3 жаштан башталган да. Гриптен осложнение болуп жашап жүрөп, анан көзүмө ак түшүп баштайт. Жок, биринчи көзүмө жаш ага баштай берет, анан врачтарга барса, андай кыл, мындай кыл деп турамес дарыларды берип неметет. Анан ошо турамес дарылардын айынан көзүмө ак түшүп баштайт да. Анан апамдар ошто алып жатышып, аркы берки кылышып, ошентип көзүм ак түшүп калган да. Бир көзүм почти көрбөй калса керек ошондо. Билем да, мен 5-6 жашымдачы, айылдагы кезим. Эс тутум аябай жакшы мененкичи. Анан Бишкекке келип 2006-жылы буяктан жалдан операция болуп көрбөй калгам. Анан көрбөй алып, эми биротоло көрбөй калгам эмес, бираз көрүп калчумун да, мындай кандай десем, элес бас, карандарды, өңдөрдү, светтерди, уручка карандаштардын өңүнө чейин көрчүм. Азыр постепенно түшүп кетти ал нерсенчи. Анан ошо жан көрбөй алгандан баштап мен мындай кандай десем, андай деле депрессияга түшкөн жокмун. 2 жыл 3 жыл 4 жыл 5 жыл 6 жыл 7 жыл 8 жыл 9 жыл 10 жыл 11 жыл 12 жыл 13 жыл 14 жыл 15 жыл 16 жыл 17 жыл 18 жыл 19 жыл 20 жыл 21 жыл 22 жыл 23 жыл 24 жыл 25 жыл 26 жыл 27 жыл 28 жыл 29 жыл 30 жыл 31 жыл 32 жыл 33 jil 34 jil 35 jil 36 jil 37 jil 38 jil 39 jil 40 jil 41 jil 42 jil 43 jil 44 jil 45 jil 46 jil 47 jil 48 jil 49 jil 50 jil 51 jil 52 jil 53 jil 54 jil 55 jil 56 jil 57 jil 58 jil 59 jil 60 jil 61 jil 62 jil 63 jil 64 jil 65 jil 66 jil 67 jil 68 jil 69 jil 70 jil 71 j
Мисалы кийине турган болсом келип бирөө кийиндирем десе, же өзүм кийинем деп өжөрлөнчүм да. Өзүм эле кийип алам. Жардам бербей эле койдум. Жардам бербей деп. Мисалы туалетке барсам да башына көрбөй калганда үйдөгүлөр жетелеп келет деп жолу жаттап аласың да. Анан кийин өзүм барам деп ошо аябай кечир болчумун. Чындыгында бир туугандарым, ата-энем баары көтөрүштү иншалла. Алла ыраазы болсун. Эң биринчиден ким көрбөй калса, биринчи апасын көндүрүш керек. Мындай өзүн эркин сезгенде апасын үйрөтүш керек мындай. Мен өзүм кыла алам, апа, мындай жөнөгөңүздөр, ишенбесеңиздер карап туруңуздар. Бирде туура эмес болуп калат, бирде каташылык болот, бирде жарым жартылай болот. Зато кийинчерээк болот деш керек да. Мен ошого көнүп, бир туугандарым, ата-энем үйүмдө как можно мына соседтеримди көрүп жүрчү. Как можно огород сугарып, мал салгарана мал салгарып, апама от жагып берчүм, отун сынып, как отун чаап эле. Кээде үйдө эч ким жок кезде үй жыйнашым, салат чай пай барды өзүм окатым, өзүм кылчым да. Азыр мен мисалы кандай десем, эч нерсеге муктаж эмесмин, бирөөгө жардамга муктаж эмесмин. Мындай кандай десем, мындай прям эч нерседен эмес, эми мындай жумуш тарабынан өзүм кыла алам да. Мисалы устачылык, бул кухня, ызычым, мастер баарын кылам иншалла, өзүмө тиешелүүчү. Мисалы квартирада балдар, мен көргөн балдар менен жашайм, көрбөгөн балдар менен жашайм да азырчы. Азыркы тапта жузайстер менен мындай. Көргөн жузайс, көрбөгөн жузайстер менен жашайм. Аралашып, дос болуп калабыз да. Ошолор менен жашаганда алар кылбаган нерсени мисалы мен кылам да. Бир жолу кышта эшигибиз бузулуп калды түшүнүпчү. Старый толчокторун өзүм барып эшикти размерлеп тандап алып келди, өзүм тагып койдум. Эшикти. Ооба. Аны шкаф өткөндө стиральный машинасы шлангисин суу тешилип калыптыр, аны өзүм бүтө койдум. Свет точка-мошкалар бузулса, включательден өчүрүп туруп өзүм эле оңдоп коем. Ушундай да. Сен көрбөгөндөр баарын кыла алат. Болгону ишениш керек, баарын жасаш керек. Аракет кылыш керек, маани бериш керек да. Буюрса сен ашты жакшы кылат дейт, бир күн квартираңа конокко барабыз. Продуктаны мен кылып беремин, аш жасап бересиң. Сүйлөштүкпү? Иншалла. Аракет кылабыз. Буюрса анда Темирландын дагы жатаканасына барып, аш бышырып, ашыны жейбиз, Кудайым буюрса. Мен ошол көзү көрбөгөндөр боруп карайт деп атпаймынбы? Бирок мен өзүм жатаканадагыларымды айтыпмын да. Бул сырттагыларды буяка келгенден кийин көрдүм. Чынында эле ошол булар чемпион болуп, ушундай жерге катышкандарын угуп алып, булар көзү көрбөй калгандар бир чыкса, катуу чыгат экенин түшүнүп калдым да. Булар стрессте деп эле ойлоп, буларды баягы мен мисалы үчүн өзүм тубаса көрбөгөнүм менен булар барган мамлекеттерге барган жокмун да мисалы. Аллага мен эч кимди эле апарган жок, өзүм да аракет кылган жокмун, кызыккан жокмун. Ошол себептен мен калып кеттим мисалы. Тубаса көрмүн, туура бактылуумун, депрессияга түшпөдүм. Бирок булар көргөн жактарды көргөн жокмун да мисалы. Өз алдымча барып ошентип жей алган жокмун. Мисалы мен барып өз алдымча тамак салып жебейм. Кылсам керек, бирок мен деле ошо үйдөгүлөргө көнүп калган үчүн ошолор кылып берет. Анан мен кадимдей жумшап мисалы, аны алып берип койчу тур. Инеме отурса ошону жумшайм, баш тамак салып кел мага тур, суу алып келип кой. Мен азыр эмнеге келем, ошол жерде суу алып келип ошол жерге отуруп ичем дейм. Апарып берет ошол жерге. Ошого көнүп калдым да. Булардын ошонусун угуп алып, таң калып, бир ишенип, бир ишенбей, жомок эле айтып атышабы деп. Анан өздөрү кылып көргөнүн көрүп, анан ишенип атам да. Сен дагы бул жерге азыр семинарга, 15 күн семинарга катышкандан кийин оюң өзгөрдү. Менин оюм өзгөрдү. Мен алып калганга силердин агайлар мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Мисалы сен калсаң, кал автоматически биз сени окутабыз. Бизге очередке турган адамдар 300ге жеткен, бирок сени без очередь алабыз деп мага үмүт берип атышат. Алхамдулилла. Мен да сүйүнүп атам. Чын эле өзүмчө ошолорду үйрөнүп алсам, дагы үй бүлөмө жардам болот да. Мен негизи үйдө кылам көп нерсени. Үйлөнгөндөн кийин кылып калдым да эмне. Мисалы үчүн аялыма жардам берип, наркын алыша коюп, беркини койшо коюп, баланы көтөрүшө коюп, жуунтуша коюп дегендей. Бирок бул көчөдө мына айткандай эшик оңдоп коюш, включатель оңдоп коюш деген нерсени каякта мен эшик оңдош устаны чакырып, анан включатель оңдогон электрик чакырып, сантехник чакырып жүрөм да, мисалы үчүн баштан ишленгес тешилип калса. Эми бул жерде мындай да, булар азыр ошол иман мечитине өздөрү келип кетип атат. Карасаң, таяктан эч ким жардам берген жок. Кадимки адамдай эле келип кетип атат. Кече мен Темирлан апарып келди, мисалы, немеге. Бусара Бешиналиева Кош базарга. Мен өзүм болгондо бирөөдөн сурап, такси менен жүрүп, темсирип жүрөт элем да. Калам деп атам, бирок балдарымдын мектептерге кичине ойлондуруп атат. Ушул жагы бир жакка чечилип калса, Кудайым темадан ашып кетем, көрөсүң. Ниет кыла берсең, буйрса Аллах жардам берет. Анан бул жерде эми биз бул жерде сабак бергенде жана тренер айтып атат да, мисалы сен бойдоксуң, эртең үйлөнөсүң.
үйленгенде міне қоқыс түнде балаңа памперс болып қалса біреуін жұмшайсың ба? Қашанға шейін біреуін жұмшайсың? Сен бала бағасың ба? Сен әрекет қыл деп тұр баяғы жерде міне бір стимул беріп, дух беріп жатады да. Мысалы аяғың ауырып қала тұрған болса, кімді аптекаға жөнелтесің жарым түнде? Өзің аптекаға барышың керек деп тұрып, бүт бардың мысалы біз мешітте адыр үйретіп отырады. Кәдімгідей таяқменен басқанды үйреніп, өзгеріп пайда болды көпшілігі. Ана мысалы бір ай таңбасынан дағын оқып, мысалы Құранды үйреніп, альхамдулилlah уже Құранға түсіп қалды. Мен де Құранға қызығушы басынан бастап таңбаларды оқып қалдым. Баста оқи албай қиналып жатқам кішкене. Бұл қарекөз болса ұғып жаттаған Құранды, бірақ бір ай қолменен оқыған емес. Құдаға шүкір қызығып қолменен оқып, келешекте шу мұғалім болып тұрып біреулерді оқыта тұрған деңгейге шығады деген ишенім бар иншалла. Иншалла. Құран үйреніп алсам, Құда қаласа Турцияға ұшып жаққа медресе барам деген ойым бар өзімде. Ұзағырақ чай оқып келе тұрған жерге иншалла. Азат сен айтпашы өзің жөнінде адыр не ішті қыласың? Адыр өзіңнен мысалы бизнесің бар, ошо бизнесің жөнінде айтып кетсең, елдер қыла алмаған бизнес қылып отырсың ғой сен. Мен негізі мен дағы дастандар оқыған, интернатта оқыған көз әздерін бірінші классыман баштап. Аяқты бүткенде Қарақолға мен өзім көлден болам, Қарақолға кетіп, ошол жақтан қайра атайын бияққа массаж оқу бар да көз әздерінчі. Ата-енемдер жана башкалар сунушташкан массажга эле окуу депчи, көз әздер ошол эле кыла алат депчи. Мен бирок болбой, мен көз көргөндөргө аралашып көрөйүн, башкалар менен да окуп көрөйүн деп Караколго барып, өзүм университетинде ошо биринчи көз әз болуп, ошол жакта окудум да, 5 жыл окудум тарых факультетин. Анда таяк менен баса элек болчумун. Жаттап алган 2-3 жолу ата-энем алып барып келишкен университетке, ошо жаттап алган жол менен келип кетчүмүн да. Өзүм элечи. Анан 2015 жылы Кыргыз Адизер Федерациясынын ошо тренингине келип калдым. Ал жерден өз алдынча жашаганды үйрөнүп, басканды, компьютер, телефонду, тамак жасаганды бардыгын үйрөнүп, анан ошол жерден эң мыкты окуучулардын бири болуп, кайрадан Гүлназ эжелер мени телефон, компьютер үйрөткөнгө мугалим кылып алып калышкан да. Мен дагы ошо башкаларга жардам берүү максатында ошо телефон, компьютер мындай пайда азыркы технология заманында башкаларга дагы мисалы үчүн көз әздерге телефон, компьютер аябай жардам берет да, себеби азыр сүйлөгөн программалар бар да. Сүйлөгөн программа менен любой нерсени интернеттен таап, любой маалыматты алып, бир нерсени көчүрүш керек болсо көчүрүп, кадимкидей эле көз көргөндөй эле колдонобуз да. Биз негизи көбүнчө экранды өчүрүп алып колдонобуз да. Себеби зарядка аз жейт да, бизге экран деле керек жок. Анан көчөдөн мындай чукулап атсаң экран өчүп болот да. Биз унутуп деле калабыз. Анан жаныбыздагы кишилер таң калат. Эмне сен телефонуң өчүп калган турбайбы? Чукум эмне эле чукулап атасың депчи. Бул күйүк, өзү сүйлөп атат, сүйлөп атпайбы десек. Ошентип колдоносуң арусу эле депчи. Таң калышат да. Кээ бир айтат, берсең сен эмне чала албай атасың, мен чалып берейин деп айтат да. Анан мен тамашалап берип коем, эме депчи. Анан экран өчүп колдоно албай кайра бул колдоно албайт экен мунуңду деп берип коюшат да кайрачы. Анан ошо тренингти бүткөндөн кийин мен өзүм негизи кичинекей кезимден баштап ишкерликке бир аз кызыкчумун. Интернатта окуп жүргөндө эле жаңы Ошка сим карталар чыкканда сумдан алып барып ушу мектептеги балдарга сатып дегендейчи. Тренингти бүткөндөн кийин негизи Аллахтан сурап дуа кылчумун, дайыма өз алдынча болсок, эч кимден мындай көз каранды болбосок, Аллахтан башка депчи. Аллах Таала дуабызды кабыл кылып, ошо жол көрсөттү. Көз әздер жана башка инвалидтер болсо, элдин баары эле мындай базарда кайырчы деп ойлойт да. Буларга акча берип коюш керек, булар ырдап акча сурайт, же болсо мындай отуруп акча сурайт депчи. Ошол көз карашты өзгөртөйүн деген мындай максат болду. 2016 жылдан баштап атайын ошо бизнес школадан тренингти өтүп курс. Ошол жактан идеялар келип, акырындан базардан эмелер сата баштадык да. Курут сатып, анан кофе сатып, көп нерсе сатып көрдүк негизи. Андан кийин мен өзүм баштагандан кийин дагы көз аз балдарды тартып ушундай иш кылалы депчи. Себеби биз басканды билебиз өзүбүз, соода кылганды мындай бир жерден магазинден нерселерди өзүбүз сатып алганды билебиз, акча айырмалаганды билебиз. Демек өзүбүз эч кимдин жардамы жок эле соода кылсак, ишкерлик кылсак болот деп. Себеби бул соода негизи сүннөткө дагы туура келет дегендейчи. Ошентип баштаганбыз 2016 жылы.
Андан тышкары ошо бизнес тренингтерге көп катышам. Көзү көргөндөрдүн эле арасында ар кандай конкурстар болот, гранттар болот. Ошол жерлерге көп катыштым. Чет мамлекеттерге дагы барып келдик атайын ошо эмелердин артынанчы. Азыркы учурда болсо биз шербет чыгарабыз, компот. Компот анан жанагындай мөмө жемиштерден жасалган батончиктерди чыгарабыз да, атайын мындай элдерге пайдалуу да болсун деп, анан өзүбүзгө да пайдалуу болсун депчи. Машалла. Аты эмне ошол шербеттин? Биздин брендтин аты Рахмат. Рахмат. Рахмат деген себебибиз дагы мисалы лозунгу мындай: сиздин ден соолугуңуз сизге рахмат айтат деген лозунг да. Себеби ал биздики баары натуральный да. Адамдар жегенде мисалы үчүн ашказанына пайда болсо, ден соолугуна пайда болсо, ал организм рахмат айтат да адамгачы. Ушундай жакшы нерсе жедиң депчи. Азыркы учурда Экинчи тарабынан ошо сатып алганыңызга рахмат деген да маани экен да. Бири-бирибизге жардам бергенибизге да. Рахмат деген көп маанини камтыйт да негизи. Азыркы учурда где-то 20га жакын балдар, кыздар бар, ошо базарда соода кылып жүргөнчү. Өз алдынча. Башында элдер башкача карашчу, аябай мындай жөн эле мындай эле отура бербейсиңби, мындай коробка коюп эле отуруп ал да депчи. Мындай кыйналып жүрбөйлө депчи. Азыр уже көбүнчө адамдардын көз карашы өзгөрдү. Келатып, кээде мындай эле турсаң, бир нерсе берип кетейин деп, сен сатып аткан турбайсың деп, кайра кетип калышат, акча бербейличи. Мурда болсо жөн эле чыдап кетчү да. Азыр базарларда баары тааныйт бизди. Мисалы үчүн мен постоянный клиенттерим бар. Негизи жакшы товар болсо ала берет да. Эгер жаман товар болсо, мисалы үчүн, бул байкуш көзү көрбөйт экен деп бир жолу алат, эки жолу алат, андан кийин албай коет да. Эгер жакшы товар болсо, көз көрбөгөнгө деле карабайт, товарга карап ала беришет да. Алла разы болсун. Анан негизи эле бул жерде баягы ушундай бир нерсе бар экен. Мисалы көз аждар өзү жалгыз бир ишканада иштесе, же бир столовойдо иштетсе, же бир нерсе иштетсе, бир-эки жолу келет экен дагы, элдер кийин келбей коюшу мүмкүн экен да. Алар көзү көрбөсө башка деп. Ошол себептен бизде эмне ошону аралашып бериш керек да элдергечи. Көзү көргөндөр менен кош аралашып иштей бере турган болсо, анда элдер билбей эле калат экен да булардычы. Ошондон туугандар мына анча-мынча ишкана иштеткендер ошо көз ажы бир туугандарды, дудук бир туугандарды, келес качандарды алып туруп, ошоло дагы ишке орноштурганга аракет кылалы туугандар. Ошо айтып кетебиз. Ушундай эле устаз айткандай, көрбөгөндөр менен көргөндөр, соолор менен инвалидтер аралашып иштеш керек деп атпайбы? Ушундай аралашып иштеш керек коомчулукта, мисалы, чогуу кино, эл барган киного биз деле барып, эл иштеген ресторанга биз деле иштейт, мисалычы. Анан бүт элдер соода алган жерден биз деле кылып, мисалы, ушундай аралашыш керек да. Мисалы, айтып кетсек, бизде мо Кыргызстан негизи бизде эми ойгонуп келатат да. Мисалы айтсак, жана автобустарда сүйлөп, жана остановкаларда айтып, ошондой дудуктарга мисалы жаңагындай экран биздин бирде автобуста жок, мисалычы. Мо остановка, кийинки остановка тигил бул деген жазып чыгыш керек да. Мисалы дудуктарда жок. Жаңагындай бизде автобустардын немелери пандус болуп түшпөйт, жанагындай ылдый болчу, колесниктер. Анан ал бир эле бутунан баспагандарга эмес, жанагындай балалуу колясканы сүйрөп чыккандарга деле жакшы да. Анан айтып кетсек, ошо мен деле иштегем. Биякта Барашык ресторанында бир 3-4 күн иштегем, өз калыбым менен иштеп, пробагачы. Анан окуу, спортко байланыштуу чыгып кеткен. Мен жетсем деп ойлоп жетпей калдым да. Ал жакта чистка, ушундай жана заготовкага иштегем мен. Ал жакта бүт эже, карындаштар, байке, башка. Демек иштесе болот. Иштешкен, эч ким мага жардам берген эмес. Өзүм ишим өзүм кылып, бардык комнатаны бешире көрсөтүшкөн. Мына могу жакта могу комната, бул жакта бул деп эле, раздевалкасы биякта деп. Өзүм болду, ошентип 3-4 күн иштегем. Биякта көрбөгөндөр ресторанда иштегендер бар болчу. Азыр деле бар жанагындай липит деген бар го, жана пельмень, силмень, ошондор түйүп иштегендер, жана камыр жакта иштегендер. Анда эме
Темелан, сен азыр мына элге кандай бир сүйлөй турган сөздөрүң бар? Же болбосо көз көрбөй калган балдаргабы, же көз көрбөй калган перзенттер бар ата-энелерге өзүңдүн бир сөзүңдү айтып койсоң? Биринчиден Аллах Таала мактабайчы керек. Мисалы ушунча жакшы мүмкүнчүлүктөр берген. Ар бир адам мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир адам башына келет. Ар бир адамдын болбосо да жакындарына, бир туугандарына баардыгына келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эл жуут, мисалы ишканасы барлар, чоң ишкана болбосо деле майда мындай кичинекей ишкана, бир шаурма иштеткен ишкана, бир самсы иштеткан ишкана болсо дагы, мисалы көрбөгөндөр келип жумуш сураса, жаңағындай ет майдылайбы, пияз турайбы, ошондой жумуштар болсо да алыңыздар. Алар иштерин так жакшы аткарышат. Анан көрбөгөндөр силер эч качан депрессия болуп, же бутман инвалидтерге баардык нерсе колуңарда аракет кылсаңар болду. Мисалы кээ бир көрбөгөндөр бар, үйүндө отуруп ичип кеткендер бар да, эч жака чыкпай. Райондорду атабай эле коелу, бирок баардыгы ушундай аракеттениш керек да. Мешіттердің астына ашып алып, тілемшілерін олғандар тілі бар. Андайдың еш қачан керегі жоқ. Аллах Таалам жақсы көрмейді. Алты саның аман бол. Болған бірлер мүшең жоқ, көзің жоқ. Қалан бары ақыл есің орнында бол. Демек Аллах Таалам астында ар бір нәрсеге біз дағы жооп беребиз. Көрбөгөндөр бұл сұрақ бербейт деген тура эмес. Біз да сұрақ беребиз. Ошон үчүн аракет кылыш керек, намаз окуш керек. Эч качан ата-энелер, бир туугандар ошо көрбөгөн бир тууганың болсо, аны аяп койбой, же өзүңөрдүн колуңардан келбей, жүрөңөр барбай, ошо үйрөтө турган адамдарга апаргыла. Биз Кыргыз Азиздер Федерациясыгабы, социальный сетте бүт эле бат эле табасыңар да. Негизичи. Алла разы болсун. Аселдин кары, азыр мына эфирдин аягында элдерге айта турган сөздөр болсо, бир кайрылып дегендей. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу ата-энелер, урматтуу жан көрбөй калгандар, урматтуу мага окшоп тубаса көрбөгөндөр. Азыр 21-кылым. Азыр үйдө отура турган заман эмес. Азыр деген эгер балдарыңар болсо, мисалы мен да эки балам көрбөйт. Бирок эки баламды алып ишке чейин ушу колум бутум жеткен жерге чейин келип атам. Мисалы азыр менин кызым да ушул жерде окуп атат, 10 жаштагы кызым. Ага да жашоодо кандай жашаш керекин үйрөттүм. Анткени мага түйшүк болбош үчүнчү. Келечекте ал кызым мага түйшүк болбош керек да. Мен 10 жылдан кийин ушул кызым эмес, чоң болот да ушучу. 18 кийин ушул өз алдынча жүрүш керек да. Ал менен жетип жүрбөшүм керек бир жакачы. Өзүм көрбөсөм, аны паровоз болуп жүрөбүз керек да бизчи. Кызым жетилип, анан балам жетилип, өмүр бою антип жүрө албайт экенбиз ойлонуп көрсөмчү. Бияка келгенге чейин эле ушул нерсени ойлонот элем өзүчү. Анан мыналар деле мурун булар тааныйт элем чынында эле Жалалдин Абдубалиев, Гүлназ Жүзбаеваларды. Булардыкын дайы ойлонот элем ушуларга окшоп. Жок дегенде өзү басыш керек кызым. Бирок мен эмес, кызым деп ойлойт элем да. Мен тим эле барын кыйратам деп ойлойт элем да. Мен бала карасам, үйүмдө үй жыйнасам, эми жардам берсем аялыма, өзүм баса алсам, мага эмне кереги бар эле алардын жумушун деп ойлойт элем. Көрсө, бул жерде көп нерсе кылыш керек экен да. Мен билбегенде көп нерсе бар турбайбы жашоодо. Анан ошол себептен мен айтам ата-энелерге, ушул жака келгиле, окугула, мына окуп бүткөндөрдөн деле сабак алдыргыла балаңарга сөзсүз. Кичинекей балдарга мына эме деп Бишкекте садик бар, 174-садик, ошол Көз Азиздердин садигин алып келип бергиле. Окуу жашындагыларды интернетке бергиле, андан жогорку жаштар бияка алып келгиле. Кыскасы Кыргызстанда болгон мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүңүздөр, урматтуу ата-энелер. Бүт эле адамдарга, родительдерге айтылам. Немелерге деле айтылам. ТЦПларга деле айтам. Эгер акыл эсе болсо балдарыңарды окутуңуздар сөзсүз. Мен ошо инвалид ата-энемин жана инвалид балдарым бар. Ошол себептен менин ураным ушул. Баланын келечегин сөзсүз караш керек. Себеби өзүм окубай калдым. Ата-энем деле окутмак. Бирок мен көңүлүмө карап алар да макул деп тек коюшту да. Анткени бир бала ушу көрбөй калса ушундай аябай кыйнабайлычы деп мен ыйлаганда аябай борун ачты ыйлайт элем. Бир мен көзү көрбөгөн балаңар болсом, ушу мени ушундай абалга койдуңар, мени ушундай эметтиңер, ушундай неме кылдыңар, деп отуруп элем ошо отурган жеримдечи. Алар да ыйлайт эле кошулалычы мага. Ушинтип койсоңор болот эле, ушинтпей койдуңар деп отуруп элем да ушу. Бирдекени алып бербей койсочу. Бир мен көзү көрбөгөн балаңар болсо, андан баштайт элем баштаганда эле. Андан түтүп кетчү эле да. Ошол себептен мен оюма коюп чоңойтуп чыккан. Эмне десем ошол болчу да кыскасы үйдө. Ошого урматтуу ата-энелер, эч качан балдарыңыздын менин кызым деле азыр мени ошентип ыйлайт да. Ата мени сагынбайсызбы? Мени өтө жаман көрөсүзбү? Неге мени эле бөлө бересиз балдарыңыздан? Бул экөөнү аяп, неге мени ушундай кылып интернетке окутуп коесуз жалгыз? Бул экөө жаныңарда окуйт, мага да мээрим керек деп жүрдү. Кыяматта жооп бересиз деп жүрдү. Ар нерсе деп көрдү. 7 жаштагы бала келип, мен сизден кыяматта ушу мээримди сурайм дейт.
Анан акыры ошко алып кетип, ошол жакта окутуп, эжеси экөөнү кошо окутуп, кичине ошо мээримин айтпай калды да. Болсо келген сайын айтып кетип, болсо мен ошо кыйматта мээримди сизден сурайм деп. Азыр жакшы унчукпай калды, экөөбүз чогуу жүрөбүз. Подушка болуп эмнеде группалашып алып чогуу окуп атабыз. Elhamdülillah. Шүгүр, алхамдулилlah. Dastan sen dagы элге кандай сөзүң бар, ой пикириң бар? Албетте Аллах Таалам ар бир пендесине мындай көтөрө турган сыноо берет экен. Эгер ал адам көтөрө албаса бербейт экен да. Мисалы Кудайга шүгүр мындайки көзүбүз көрбөсө дагы бирок Аллах Таалам башка жактан жолубузду ачып койду да. Ким билет, балким биздин көзүбүз көргөнүбүздө кандай адам болмокпуз, кандай иштер жасамакпыз, кандай амал кылмакпыз депчи. Бирок Аллах Таалам башка жактан мүмкүнчүлүктөрдү ачып койду. Ушул мынакей башкалар кээ бирлер үйлөнө албай жүргөндөр бар, кээ бирлер баягы жумуш таппай жүргөндөр бар. Жумуш болсо да бул жумуш жакпайт, мындан жакшыраак жумуш табам, анан көп акча табам дегендер бар. Бирок Аллах Таалам кандай ар бир тапкан акчага рызкы бербесе, ошол акчаңдын берекеси жок болуп калат экен да. Ошон үчүн айтат элем мен кайрылуум кыргыз элине, баягы кандай жумуш болсо дагы аткарыш керек, кандай кыйынчылыгы болсо дагы чыдаш керек, сабыр кылыш керек ар бир нерсеге. Ошо сабыр кылганда Аллах Таалам бир күнү болсо бир күнү мындай айтканда ийгилигин берет, түшүмүн берет. Мисалы биз деле спортто жүрөбүз 6 жылдан бери. Кээде жеңилебиз, кээде жеңебиз. Бирок Кудайга шүгүр, баягы жеңиштин даамы башка, жеңилүүнүн даамы башка. Жеңилгенде көп нерсени ойлоносуң, ката кетиргениңди ойлоносуң. Мисалы мен бул жерден жаңылышты кылып койдум. Мен бул жерим мындай айтканда слабый болуп калды. Ушул жериме көбүрөөк басым жасашым керек экен деп ойлонот экенсиң да. Ошон үчүн айтат элем, баягы жашоодон мындай бир жолу болбоду, 2 жолу болбоду, 3 жолу болбоду, бирок сөзсүз түрдө 4-үнчүсү болушу мүмкүн да. Ошон үчүн баягы болбойт, менин колуман келбейт деген нерсени эч качан айтпайлы. Андан тышкары ата-энебиз бир күнү карайт, бирок ата-энебиз да бул жашоодон өтөт. Ата-энебизге баягы таянып, апабызга таянабыз, бир тууганыбызга таянабыз. Бирок үй бүлөлүү болгондон кийин, мына Асылбек кары айткандай, уже өзүң үй бүлөң болот, аларга тарбия беришиң керек. Сен үлгүлүү ата болуш үчүн кандай кылыш керек? Өзүңдөн башташың керек да, өзүң үлгүлүү болушуң керек. Ошол нерсени көрсөтпеш керек. Ошон үчүн айтат элем, баягы кандай нерсе кылбайлы, эмне кылбайлы, баягы Аллах Таалам бир күнү болсо бир күнү жакшы нерсесин камдап койгонун унутпашыбыз керек да. Кана Азат, сен дагы ошо элдерге кандай бир ой пикириңди, өзүңдүн оюңду бир айтып койсоң? Мен оюм болсо, бардык ушу замандаштарга, туугандарга айта кетмекчимин. Негизи динде дагы айтып коет, эки адамга илим жукпайт депчи. Текебер адам жана уялчак адам депчи. Андан илимден тышкары деле жашоодо бул текебер адам менен уялчак адам көп эмеге жетишпейт экен да. Ийгиликкечи. Себеби мисал үчүн айта кетсек, мисалы үйүңдө бир инвалид баласы пайда болуп калды, бирөөсү инвалид болуп калды же төрөлгөн деле болуп калды же кийин болуп калды дегендейчи. Ата-энеси чыгарбай коет экен да, уялыпчы. Баласы да уялат экен, ата-энеси да уялып, мисал үчүн намыстанып дегенде элденчи, ушундай баласы бар экен деп айтат депчи. Биз былтыр 7 областты кыдырдык Жалалдын Гүлназелери мененчи. Ушунда 45 жаштагы кызын алып келди. Апасы өзү 70-терде экен. Эми ойлонуп атам, мурда кызымды уялбай чыгарбай койгон элем дейт. Анан кызы 45 жашта экен. Уже вообще элдер менен сүйлөшпөй калыптыр да. Сүйлөшмөй коркот экен элдерден сүйлөшкө, элдер менен сүйлөшкөндөнчү. Үйдөгүлөр менен сүйлөшө берет экен. Биз менен сүйлөшсүн десек сүйлөшпөй койду да. Жапай болуп калыптыр да. Анан караганда ойлонуптур да атасы, энесичи. Бул кызым эмне кылат, мен өткөрсөм депчи. Ошон үчүн уялбастан коомчулукка кошуш керек да, балдардычы. Анан дагы ден соолугу чың адамдарга дагы айтмакчымын. Ошо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды кадимкидей эле адамдардай көрүп дегендей. Алар менен баарлашып, мисалы үчүн жолукканда коркот да, эмне суроо берем, көзүң жөнүндө суроо берем же башка нерсе суроо берем депчи. Биз менен жолукканда бардык нерселерди сурай бериңиздер, бардык тармактан эле билебиз. Колдон келишинче
биз деле ошолорго жооп берип дегендей. Ато мисалы үчүн жолукканда эле көздөн деле сурайышат да башкаларчы. Анан башка тармакты биз билбегендей ойлошот да. Саясат болобу, бизнес болобу, спорт болобу баардык жактан эле биз деле эме кылабыз да. Билимибиз бар дегендейчи өзүбүзгө жараша. Анан эч качан текебер болбош керек. Мисалы үчүн мен муну билем да, бул үйрөткөндү буга барып мен эмне кылам депчи. Мисалы үчүн мен деле телефонду, компьютерди анчалык деле кыйын билем деп айта албайм. Кээде мага окуган балдар келсе, мен алардан тескерисинче мындай текебер болуп, мен агайымын да мындан сурап эмне кылам депчи дебейм да. Дескенде мага окуган балдар келип менден жакшыраак бир нерсени билип калсам алардан үйрөнөм да. Уялбайм, что агай окуучусунан үйрөнүп аттыр дегендей уялбайм да, андай уят эме жок да мендечи. Себеби айтап го жаш балдардан, жаңы төрөлгөн балардан да бир нерсе үйрөнсө болот депчи. Ошон үчүн кээ бир тренингке келбей жаккан адамдар бар. Өзү үйдө эле жатат, бирок ал тренингинде эмнеден үйрөнмө белек. Же болсо алар деле бизге окшогон адам да бизден көп билет бекен депчи. Андай кылбаш керек деп ойлойм. Ар бир адамдан бир жакшы нерсесин алса болот. Бардык адамдарга айтмакчымын ошо. Азыркы заманда эң кымбат бул билим, анан илим. Себеби билим менен илим жок болсо караңгылык болот. Караңгылык жакшы нерсеге алып келбейт да. Allah razı olsun. Чындап эле мен жана күндөрдө ошол жалалдер менен сүйлөшкөндө болуп калдым да. Тренингке келип катышпайсыңбы сабакка десе, анын эмне өзгөчөлүгү бар? Баягы 6 точка болсо, эмне 6 точка 12 точка болуп кетмек беле. Ошондой. 6 эле точкада деген сөздөн айтат дейт да, туура. Өзү 6 точка болгону менен ошону улам алмаштырып, 50-59 символго чейин алмаштырып, тамга кылып туруп окуйт экен. Мына туугандар, Кудайым буйрса сиздерге бир аз да болсо ошо көз аздер жөнүндө бир тааныштырып, ошо бир маалымат бердик. Кудайым буйрса келечекте дагы булар жөнүндө бир маалыматтарды бергенге, булар бир жетишкендиктерин көрсөткөнгө биз аракет кылабыз. Барыңыздардан Алла разы болсун. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.